Азыр мен миңдеген биздин Сипат мектебинен, Сапат мектебинин ата-энелеринин катарындамын. Ошолордун ичинде де мен дагы ичим күйүп кыйналып турам. Анткени биздин абдан сыйлаган агайыбыз Орхан Инанды 9 күнөн бери таба албай жатат. Бул мектепке биз кандай барып калганбыз? Мен неберелеримди гана чалып барып калгам. Мындан бир 10 чакты жыл, 12 жылдан мурун болуш керек. Бир жерде эс алып жүргөндө көлдө бир 4 бала менен таанышып калдым. 3 эркек бала, 1 кыз. Жүргөн тургандары, саламаттуулугу ушунчалык мени таң калтырды. Мен улуу киши болгондон кийин эмнегедир каяктан жолугуп калсак да учурашышат. Тамак ичип атып калганда келип учурашып кетишет, ал акыбалымды сурашат. Мен ушунчалык таң калдым, булар кандайча экен, каяктан келген бул балдар, тарбиясы башкача экен деп. Анан бир күнү атайга барып тааныштым. Ошондой айтышты, эже биз билебиз, биз кичине башкачаракпыз башка балдар. Анткени биз Сипаттын балдарыбыз деди. Бизди ушундай кылып тарбиялады. Биз досторубуз көп, бирге окугандарым баары доспуз. Бирге бизди тарбиялаган агайларыбыз менен жакшыбыз. Ошондой биз мекенибизди сүйгөн адамдарданбыз. Улууну сыйлагандарданбыз. Бизге баргандан баштап айтып койсун, даже эмелер дагы математика мугалими, физика мугалими, химия ар бир келген мугалим бизге эң биринчи силер мекениңерди сүйгүлө, ата-энеңерди сүйгүлө, бириңерди бириңер сыйлагыла деген нерсени көп айтат, дайым айтат. Ошон үчүн биз ошондой болуп тарбияланып калганбыз деп айткандан кийин мен дагы неберелеримди ошо мектепте окуткум келип калды. Андан кийин мен неберелерим баарын эле бердим ошо мектепке. 3 неберем бүтүп азыр чет мамлекетте окуп атышат, жакшы окушту. Ал жакта жакшы окуп атышат. Тарбиялары жакшы, билимдерин жакшы алып чыгышты. Орусча сүйлөйт, кыргызча сүйлөйт, англисче сүйлөшөт, түркчө сүйлөшөт. Көп нерсени алып чыгышты. Ошо балдардын андан кийинки балдардын неберелери дагы окуп атышат. Бирок мен ушунча жылдан бери ата-энелерим менен көп катышам, чогулушта болобуз, мугалимдер менен көп тааныштым мен. Бир жерден байкаган жокпуз. Бул мектепте кандайдыр бир туура эмес иштер боло тургандыгын. Булардын тарбиясы абдан жакшы, балдарга кылган мамилелери абдан жакшы. Биздин чындыгында келгенде Сипатта Сапат окуган балдар башкачараак болот, тартиптүү болот, тарбиялуу болот, билимдүүрөөк болот, кадимкидей билимдүү башкаларга караганда. Чет мамлекетке окуп кеткенге дагы алар 7-класстан баштап англисче окугандан кийин алардын дагы мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк экен да. Ошон үчүн Арханбей ошо 26 жылдын ичинде кыргыз элине ошончалык көп жакшылыктарды алып келди. Биздин балдарыбыздын билимдүү болушуна, тарбиялуу болушуна, алдыга жылып ушу мамлекетибизге жакшы жардам берсе экен деген ой менен ушундай көп мектептерди ачып биздин элибизге жардам берди. Ошон үчүн биз ата-энелер, окуган балдар, калган элибиз дагы ушу Орхан Инандынын батыраак табылып, кайта кайрылып келип, кайта биздин балдарыбызга жакшы тарбиясын берип, жакшы үгүтүн берип, алдыга алып кетсе экен деп тилейбиз. Биз күч органдарынан эң биринчи президенттен суранабыз. Ишти батыраак алдыга кыймылдатып, жакшылап жардам бергиле. Ал киши бизге батыраак келсин, катарыбызга кошулсун. Рахмат.